Классында олтуруп кынымына ой берген деп улуу акын Жолом Мамытов ага жазгандай, 45 жыл агартуу тармагында эмгек өтөп, жаш мундарды тарбиялоодо тынымсыз билим берген эмгек ардагери, билим берүүнүн талыкпас чабендеси Уйчубек Чыңгожоев агайдын өрнөктүү өмүр издерин кесиптештери, мектеп окуучулары, айылдаштары жогору баалап, аны быйылкы окуу жылынын соңунда ага арналган узатуу кечесин өткөрүштү. Сөз десе сөзгө аксакалдык нарт насилге ээ болгон Уйчубек аба 70 жаш курагына келип, мектептин да, айылдын да, өз үйүнүн да төрүндө кадырлуу кадырман карлыкка жетип отурат. Мындай бактылуу карлыкты Кудайым сүйгөн адамына гана берет. Алак орто мектебинде, мурунку Владимир Ильичлердин орто мектебинде 45 жыл эмгектенип, башында өндүрүштүк окуунун мастери болуп, 10 жылдан ашык. Андан кийин университеттин геофагын бүтүрүп, география мугалими болуп, ушул эмгектендим. Ушул коллективим менен 45 жыл жуурулушуп дегендей, канча миңдеген балдардын бүтүрдүк. Бул дагы мен өзүм да сыймыктанам. Ушул балдарым аман болсун, элдин балдары болсун деп ойлойм. Анан ушул кызматка ар кандай болуп шарттар менен кесиптер болот экен. Мынакей менин агайым Мамытов Аким деген агайыбыз ушул мени мугалимдик кесипке алып келип, анан ушул кишинин эмгегин калтырбай, ушул кишини уяткарбай, ушул жылдар бою эмгектенип келдим. Эми эмгекте ар кандай жумуштар болот экен, кыйынчылыктар болот экен, кубанычтар болот экен. Кыйынчылыктары ушул жаш балдар менен сүйлөшүп, ушулардын психологиясын үйрөнүп, ушулардын мамилесин түзүш дагы оңой эмес. Андан кийин кубаныч эмне? Ушул балдарың берген билимиңди алып, жакшы балдар болсо, жакшы тарбияда болсо, андан кубанат экенсиң. Мугалимдик кесиптин бир өзгөчөлүгү ушунда. Андан кийин мамлекетибиз мына биз, мен эки коомдо жашадым деп айтам. Эки коом. Биринчи Союздун мезгилинде Коммунисттик партиянын убагында иштеп калдым. Ал кезде дагы эмгекке тарбиялоо, профориентация деген иш бар эле. Аны менен иштедик. Көп жылдар бою өндүрүштүк бригаданы жетектедим. Мынакей ушул 50 гектар жер алып, арпа, буудай айдап, арпадан центнери 30дан алып, ушунун жетишкендигин бааланып, мени ушул Союз кезинде 87-жылы 9 шаарга экскурсияга жиберген 27 күн. Азыркы Азербайжандын борбору Баку шаарында, Полтава, Киев, Вильнюс, Каунас, Рига, Таллин, Ленинград жана Москва шаарларында 27 күн барып эс алып келгем. Жана кыдырып келгем. Баягы жер көрсөң, эл көрөсүң дегенде болуп, көптөгөн нерселерди көрдүм. Советтер Союзунун ушул кездеги жетишкендиктерин көрдүм, кемчиликтерин көрдүм, азыр салыштырманы. Андан кийин дагы ушул мамлекетибизде жакшы иштеп, эмгегимди баалап, райондун ардактуу Атуулу деген наам берди. Биздин айылыбыздын айыл округунун ардактуу Атуулу деген наам берди. Мынакей былтыр эле ушул эмгегимди баалап, областтын эмгек каарманы деген медалы менен губернаторубуз. Мунун баары тең мен ойлойм ушул элимге кылып аткан кызматым деп. Ардагер мугалим Уйчубек Чыңгожоев өз тажрыйбасында мугалимдик кесиптин өзгөчөлүгү балдардын тилин табуу менен алардын билим алуусуна жан дүйнөсүнөн көмөктөшүү керектигин билдирет. Ал өз учурунда окуучуларды эмгекке да тарбиялап, өндүрүштүк бригаданы жетектеген. Буга турмушка терең маани берип, айыл чарба иштеринде өздөштүрө алган адистер керек болчу. Уйчубек абанын буга турмуштук тажрыйбасы дагы кеңдүү болгон. 45 жыл иштесем дагы ушул жаш кадрларга жумушумду өткөрүп берип атам. Жаш кадрлар дагы келечекте азыр заман кимдики? Ушул жаш кадрлардыкы. Азыр информатиканын заманы, кибернетиканын заманы. Азыр сабактардын баары тең баягы китеп менен чектелип калбаш керек. Баары тең интернет менен, жаңы коом менен аткарылыш керек деп ойлойм. Эми азыркы мугалимдер дагы эмгектенип издешсе көп возможносту бар. Биздин убагыбызда анчалык эме болгон эмес, китеп менен гана чектелгенбиз. Азыркы интернет деген нерсе баардык нерсени табат. Интернет менен байланышып, жакшынакай иштерин алып барса деген ойдомун. Андан кийин эмне дейбиз? Дагы эле мынакей жашым мынакей 70ти таяп калса дагы
ушул элге кызмат кылгым келет. Элдин кызмат кылып көп нерсени жасагым келет. Азыркы учурда ушул ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп иштейм айыл маматы боюнча. Мына ушул 70тен ашкан, 60тан ашкан жүздөй ашык абышка кемпирлер бар. Ушулардын дагы баягы сөздөрүн угуп, аларды эл менен аралаштырып, жаш өткөн сайын элден четтей баштайт да. Аларды колдон келсе эл менен болсо деген ниеттемин. Андан кийин биздин максат эмне? Эң биринчиден ушу элибиздин ынтымагы. Анан мынакей Улахол айыл өкмөтүнүн ынтымагы 5 айылдан турабыз. Ушул 5 айылдан турган аксакалдарыбыз болобу, элибиз болобу ынтымакта болсо деген биздин максат ушул элдин ынтымагын сактоо. Андан кийин дагы бир чоң нерсе, азыр биздин президентибиз жана бөлөк коомдордо мына ысырапчылдык боюнча көп нерсени айтып атат. Мына ардагерлерибиз дагы ушул боюнча биз иштеп атабыз. Себеп дегенде ысырапчылдык көбүрөөк болуп атат. Мынакей өлүк коюуда дагы, той берүүдө дагы мына ушуларды элибизге жеткиликтүү кылып, анан президентибиздин дагы ушундай саясатын биз колдоп элге жеткиришибиз керек деп ойлойм. Андан кийин мынакей адеп акылат деген жакшы бир эмес чыкты. Мына адамдардын салт санасы менен кийинки учурларда салт санааны кээде унутуп, мынакей муну диний иштерге көбүрөөк элибиз дагы тескери жагына кетип атат. Динди кармаш керек. Баарыбыз Кудай дейбиз. Динди кармаш керек, бирок фанат болуп кетпеш керек. Анан диндин дагы чеги болот. Бардык нерсенин чеги болот да. Ушундай эле диндик көз караш менен айрым учурларда ушул бөлөк улуттардын каада салтын өзүбүзгө жүктөп алып атабыз. Бул дагы туура эмес деп ойлойм. Мына кийинген жанагы бир кыздарыбыз паранжилерди тагып атат. Бул деле туура эмес. Биз качан кыргыз эли тагынча элек ушул диний иштер деп атып, өзүбүздүн каада салтыбызды дагы кээде адаштырып алып атабыз деп ойлойм. Мугалимдик кесип таркалоо менен катар эле ал райондун аймагындагы 5 айылдын айылдык ардагерлер кеңешинин төрагасы. Элди ынтымакка чакырып, алардын билимдигин сактоо менен ысырапкорчулукка жол бербөөгө дайыма үгүт насихат иштерин да колго алып келет. Кийинки учурларда мугалимдик кесипке эркектер аз барып атат, аялдар көп барып атат. Бул дагы ал эми мына сабак берүү учурунда, тарбиялык берүү учурунда эркек мугалимдердин ролу бар деп ойлойм. Бар. Эркек мугалимдердин мындай сүрү дагы, таасири дагы айтканы. Эми аял мугалимдерди мен жамандабайм. Бирок деген аялдык баягы балдар психолог. Алар деген билет. Анан ал балдар дагы ушул аял мугалимдердин кээде укпай койгондорун байкап жүрөм. Ошон үчүн мен азыр ушул телевидениядан кайрылып ушул жаштарды ушул мугалимдик кесипке эркек жигиттерди мугалимдик кесиптерге келсе дейм. Мына миграцияга барып 10 миң деп, 20 миң деп тапкан акчаларды ушул эле мугалимдик кесип менен таап эмгектенсе болот деген менин өзүмдүн көз карашымда бар. Erteden geçke cumuştan gitmeyi el üçün işte tamakta içmeyi halkın demişi cılsa devalara talık pay oyla biz dedin ayla talık pay oyla biz dedin ayla. Жетmiş жаш Кутман куракка келген эмгек ардагерин узатуу кечесине келишкен замандаштары да Уйчубек абанын баскан жолун, эмгектерин эскеришти. Bir klasta, bir mektepte okup ушул 70ке чыккыча bir келатабыз. Анан мен ушул Уйчубек жөнүндө айткым келет. Тең туш болуп окуп жүрөбүз мектептен. 8 класс ага чейин да жолдош болуп жүрдүк эле. Анан ал кезде бул биздин Каратал айылы көл жээкте турат. Кой кайтарып барып экөөбүз кезүү. Анан көл жээктен ошол экөөбүз акыреттик дос бололу деп ушу көлдүн жээгинен бир ташты кармап алып
кара ташты. Эгерде бирибизден ашып кетсе, ушу кара таш эме болсун, көп болсун, ашып кетпесин деп, ушундай жолдош болдук эле. Ошол жылда мына 70-ке чыккыча бир сен мен дебей келатабыз. Андан кийин ошол Учебектин дагы бир жакшы жерин бир айтайын, сыймыктанам ушу менен эмгекчилдиги. Мына ушул биздин турган жер, биздин айылдын аты да Каратала. Ушул жердин ташынын көптүгүнөн бул жерде даже бедеде чыкчу эмес, таштан башка эчтеке жок болчу ошол убакта. Үчөөң кичинекей жакта ата энебиз карган мындай бир жашап калган кишилер эле. Үчөөң менен ушул жерди экөөбүз казып ар кайсы жеринен чөп чыгара албай, анда алмөрүктөп тигиле элек кичине бир 2 чөйлө болбосо. Ушундай эмгектенип, ушул огородду азыр көрүп турасыңар, бала чакасы менен, камчы деген уулу менен, кыздары менен моорекиндей гүл бакча кылып өнүп өсүп турат. Эмгек жолун айтпай эле коеюн. Анан жана айтып атам, дагы кичинекей чагында ушул географ мугалим болбоду. Ага чейин да ушул эмгектенип, кичинекей чагынан баштап окууну бүтөрү менен эмгектенди да. Балкы шаарында дагы мына эмгек жолун илгери лес торговый база деген бар болчу. Курулуш материалдарын саткан. Ошол жерде склад башчы Кампачов иштеп калды. Анан окууга аябай аракеттенип, географ мугалим болом деп, биздин бир эжейдин атын указкасын алып, бизге география сабагынан өттүм деп, баарыбызды күлдүрүп сабак өтүп калчу. Анан ошонун акыркы үзүрүн көрүп, дегенде эме техникумда окуп калды. Токмокто техникумда окуп, ошону бүтүп келип, дагы инженер, техника безопасность болуп иштеди. Анан армияга барып келди, тетки Житомирге. Ошол жактан Бермет менен таанышып, ушул Берметимди жубайы. Экөөбүз муну армияга узатып үйрөнө элек деле. 2 жыл күттүк. Узатып, тетиги Бишкектен узатып, ошол кийин мындай вагонго саларды адашып калып, алып алган тамагыбыздын баары желбей калып, үчөк кетип калып вагон менен. Ошону 2 жыл сактап келгенден кийин бергенбиз да ошол тамактарын, ошо эсизден кетпейт. Үйлөнө элек андай кезде. 2 жыл бою ошол Бермет менин теңимен эле келет, жартысына. Ушуну ээрчитип алып, ар бир эмеде жакшылыктарда үйгө да келип, ушул үйгө да келип, жакшынакай болуп жүрдүк. Анан үчөөм келди. 30га келип үйлөндү. Анан келип мени болбой ызылдатып, экөөбүз анан 5 күндөн кийин муну алып келип берип атпайбы? Менин кемпиримди ала качып. Сүйлөшүп эле жүрөбүз, анан келип, сен үйлөтпөйүнчө кетпейин деп, ушинтип анан чогуу экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө аралык 5-6 эле күн болду. Анан мына Кудай буйруса, мында бала чакалы болду. Эмгегин үзүрүн көрүп атат. Эмгекчилигин айтып, мына балдарын да эмгекчил кылды. Жана айтылбады, өткөндө дегенеки мугалимдер да айтып атат. Кыздары мынакай баары 5ке окуду. Элдин баары мына биз сыймыктанабыз кыздар менен дагы. Баары бир мына бала чакалы болуп, эл журттуу болуп, баардык эл чарбасынын баардык тармактарында иштеп, азыр үзүрүн көрүп атат. Үчөөмө мынакей өзү да жалгызмын деп калчу, мына азыр неберелерин тааныбай азыр эме кылып калды. Ушундай тапчыкелери көбөйбөсүн. Мектептин коллективине да ыраазычылык билдиребиз. Ушул мектептен чогуу өнүп өсүп, чогуу иштеп, чогуу жүрдүк. Мына азыр экөөбүздөн мына ардактуу пенсияга чыкканбыз. Үзүрдө ошол эмгегибиздин майнабын тартып, мындай ардактуу эс алды жашап атабыз. Ишин алга сүрөп, өйдө да өбөк, ылдыйда жүрөк болучу адамдын бул өмүрдө анын үй бүлөсү, алган жары. Алган жары жакшы болсо, кара киши ак болот деген сөз да тегин жерден айтылган эмес. Учебек абанын өмүрлүк жубайы Бермет эже дагы колуна кол, бутуна бут болуп, куштун 2 канатындай бирге өмүр өтөп келишет. Мен болсо Политехник институтунун технологический факультетин окуп, ошону бүттүм. Ошол окуп жүргөн кезимде мен жолдошум Учебек менен таанышып, сүйлөшүп жүрүп үйлөндүк экөөбүз. Мен 4-курста окуп атканда. Анан ошо үйлөнүп, ошондо улуу балабыз төрөлдү. Андан кийин окууну бүтүп келип, балыкчыда консервный заводдо иштеп калдым. 1 жыл иштегенден кийин дагы боймо болуп, 2-чи кызым төрөлүп, анан үй шартыма байланыштуу иштебей калдым. Анткени менин жолдошум жалгыз бала болчу. Ата энебиз карган кишилер эле. Ошолорду багууга туура келди, үйдү таштап кете албай калдык. Анан мен окудум эле, мен шаарда иштешим керек деген жокмун. Мен үй бүлөнү 1-чи орунга койдум. Ушу жолдошум менен кол карамашып жашагандан кийин ушу жактан
бала бакыралуу бололу деп чечип баягы окуумду таштап коюп эле ушул жерде бала бакыралуу болуп ушул жерде жашап калдым. Анын үстүнө абышка кемпирди да багыш керек болуп калды. Кайнатам болсо ошол төшөккө жатып калды. 2 жылдай ошо кайнатамды бактык. Андан кийин кайненем каза болду. Анан жаш бала бакыралуу болуп калдык. Анан ошо балдарыбыз өсүп чоңойду. Бирок ошонун аралыгында мен деле бош жүргөн жокмун. Бул чарбада айыл өкмөтүндө кампачы болуп иштеп калдым. Андан кийин учетчик болуп иштедим. Майда жумуштарда иштедим да. Ошентип жүрүп декретке чыгып, ошентип жүрүп балдарымды чоңойттук. Анан биздин балдар окуп чоңоюп институтка өтүп калган убактарда жаман заманга туш болуп калдык. Ошол убактарда ушул жолдошум экөөбүз Бишкекке барып, машинеси менен жолдошум таксовать этти. Эми элдин баары эле ошентип болуш керек ошол кезде. Тамак сатып оокат кылдык, жашылчаларды саттык, жарма, айран саттык. Ошентип балдарыбызды багып, ошол студенттерди багып, ошондой жашоону көрүп калдык да. Андан кийин ушул балдарым ошол эмгектин үзүрүн көрдүк деп ойлойм. Ошончо канча эмгек кылсаң, ошонун аягы да жакшы болот. Эмнени болбосун, эмне болбосун башы жана аягы болот да. Ошонун үзүрүн көрүп эми буюрса, ошол кыздарым эмгек тактап, жакшынакай үй бүлө күтүп, ошол жерден бала бакыралуу болуп, ар жерде иштеп, өздөрүнүн иштерин ийгиликтүү өткөрүп атат. Буюрса эми Кудай жаман эмес. Ар ким өздөрүнчө үйлөрү бар. Ар биринин машинеси бар. Жакшынакай жашоодо. Майрамдарда келип бизди куттуктап турушат, жакшынакай сөздөрүн айтып турат. Ата эне үчүн ошол эле сыймыкта. Анан биз тилейбиз ошо балдарыбыз аман болсун, бөөдө кырсыктан тышкары болсун. Ушу балдарыбызга баш көз болуп, өзүбүздүн болгон акыл насаатыбызды айтып, ошолордун маңдайында аман жүрөлү деп ойлойм. Анан мына бүгүн ушул жолдошум Үчүбек мектепте 45 жыл иштеп, ошол жерден эмгек өргүсүнө чыгып, ошонун кечесинен чыгып келип отурабыз. Ушул эмгеги кайтып ошол жерден канча бир мугалимдер жакшы каалоо тилектерин канча кишилер айтты. Мен ошого ыраазы болдум, ошону уюштурган мугалим коллективине. Ошол алардын да иштери ийгиликтүү болсун. Үчүбектин дагы дени сак болуп, аман болуп, дагы деле болсо ошол элдерге өзүнүн колунан келишинче акыл насаатын айтып, жакшынакай жашоодо аман болуп жүрө берсин деп ойлойм. Мен үчүн мен жолдошум баягы жаман жолдош болгон жок, үй бүлөсүнө камкор болду, балдарына камкор болду, жакшынакай жашоону өткөрдүк, ортобузда жакшынакай сүйүү болду дегендей, жашпы карыбы бул да керек сый да бул дагы. Анан мен ыраазымын, эч качан мен нааразы болбойм. Рахмат ошол мени сыйлап, балдарын сыйлап, ушундай жашоого алып келгенине. Буюрса жакшы балам болсо ушул чарбаны кармап биздин колубузда калган. Бу огород жайды, жерди баарын иштетип, ошол бизди багып атат балабыз. Рахмат, баарына рахмат. Атам мени ушундай даражага жеткирген. Ошо ата энем мен ата энем менен сыймыктанам. Кайда жүрсөм, сыймык менен айта алам, ушундай адамдардын кызымын деп. Каяка барбайын, ата энемди баардык адамдар тааныйт да. Ошон үчүн баардык жерден мен сыймыктануу менен айтам, ушундай адамдардын кызымын деп. Атам 45 жылдык эмгек өргүсүнө чыгып атат, иштеп анан ушундай эмгек өргүсүнө чыгып атат. Эми ошо неберелериңиз менен апам экөөңүздөр биздин жакшылыктарыбызда гана күбө болуп жүрө бериңиздер. Биз сиздер менен сыймыктанабыз, жана мен сиздерди аябай жакшы көрөм. Bir akçaçın üzürlü emgek çönele gelbey, unutu büyüdü berili bişke, haytasın uygu daima geçti, haytasın uygu daima geçti. Тоң районундагы Каратала айылынын тургундары Кудайменде уулу Токтогулдун урпактары. Бул жөнүндө өрнөктүү өмүрлөр, өмүрү өрнөктүү инсандар аттуу санжыра санат китептерде жарыкка чыккан. Үчүбек Чыңгожоев айылдын аксакалы дагы, санжырачысы дагы. Айткым келет да, айылыбыз эми бир эле атанын балдары, Кудайменде деген атанын балдары жашайт. Андан сырткары дагы
бөлек урур адам бар, бирок аз санда да. Эми биз өзүбүздүн башыбыз Саяк. Саяктын ичинен Каба болуп атабыз. Кабанын Элтинди деген баласынан, Элтиндиден Асан Жаныбек, ушунун ичинен Жаныбек деген атабыздан тарайбыз. Жаныбектин 2 баласы болгон. Мына Кудайменде, анан Серең. Бул 2 Серең туугандар болсо, мына өзүңүз билесиздер, Тоң районундагы 9 булак айылында турат. Ал эми Каратала айылында болсо, биздин Кудайменде атабыздын тукумдары турабыз. Эми Кудайменде атабыз 3 атага бөлүнөт негизинен. Черитчи, Токтогул, Жаңгырчы болуп. Мен ушул Токтогул урусунан болом. Эми Токтогул жөнүндө өзүм китеп жаздым эле. Бул санжыра менен мындай да, жет атасын билбеген жетесиз дейт. Генетикалык эмеде дагы мынакей жети ата өтмөйүнчө үй бүлө курулбаш керек экен. Бул дагы кыргыздын мурунтан бери айтылып келаткан тарбиясы, санаты, ошондой эле кыргыздарга берген бардык көрсөтмөлөр деп ойлойм да. Анан жет атаны билбеген жетесиз дейт. Ушундуктан бул санжыранын негизги максаты урууга бөлүнүш эмес. Мен ата текти биле жүрүш керек. Муну жаңгыз эле эркектер билбестен кыздар да билиш керек деп ойлойм. Мына алыста жүрүшөт биздин туугандардын, мисалы менин туугандарым, Карабалтада жүргөн бир туугандарыбыз бар. Саргамыш деген Бишкекте жүрүшөт, ошондой эле Балыкчы шаарында жүрүшөт. Эми бирин бири тааныбайт да жаштар. Ошон үчүн жанакы санжыра деген китепти окуп, кайсы тараптан тараган экен, кыздар дагы билип, жигиттер да билиш керек. Эртең ушундай үйлөнүп калса, бул медициналык жактан дагы туура эмес экенин далилдеп атышат. Ошон үчүн бул санжыранын негизги максаты бөлүнүш эмес, ата текти билүү деп эсептеймин. Анан өзүмдүн Токтогул урусунан 4 атага бөлүнөт, мынакей. Алым Сейит, Тырым Сейит, Байтору, Жантору болуп. Ушунун ичинен мен Байторусунан болом. Эми биздин туугандардын Алым Сейит деген туугандарыбыз мурунтан эле эми тарыхында кандай болуп кеткени точук айта албайт. Бирок деген ушул азыркы учурда Карабалта да Жайыл районунда Кара Суу деген айылда турушат экен. 30-40 чамасында түтүнү бар экен. Булар менен дагы биз катышып, бир тууганчылык, бая жаманчылык, жакшылыкка барып келишип атабыз. Андан кийин мына Саргамыш айылында дагы бир туугандар бар, бир 20-30дан ашык. Андан калганы мына Ырбачыда. Эми бул жерде эмне айткым келет? Ушул Кудайменде атабыздын 2016-жылы 300 жылдыгын өткөрдүк. Мына ушуну уюштурган биздин агайыбыз, аксакалыбыз Хусейин Керимкожоевич деген агай болгон. Ушул ал киши да көз өтүп кетти. Эми ушул кишинин аракети менен, жана жалпы элибиздин аракети менен колдошуп, эстелигин тургузуп, ошондой эле 300 жылдык тоюн өткөрдүк. Бул дагы алыстагы туугандарды, элдерди, жаштарга ушул укум тукумубуздун билүүгө шарттаган максат эле. Биз той берип тиги бирдеме жыйнайлы, же болбосо эт берип элди сыйлайлы деген максат эмес. Ушул алыстагы туугандарды да, жакындагы туугандарды, анан жаштар ушуларды түшүнсүн деген максат менен өткөрүлгөн. Андан кийин ушул жөнүндө айтып көрсөк, Хусейин Керимкожоевич агайыбыз бир чоң иш кылып кетти. Биз бир чети кересинде болуп калды элибизге. Санжыра деген китебин чыгарып, ушул айылдын тарап, ушул жылга чейинки төлөлгөн балдардын баары тең ушул китепке кирген. Бул китепти биздин ар бир үйүбүздө болушу керек деп ойлойм. Себеп дегенде бул китепти окубаган жаштар келечегин жакшы, ата бабасын дагы жакшы тааныбай калышыптыман. Ошон үчүн бул китеп ар бир үйүбүздүн китеп тектебизде туруп окушу керек деп оюндамын. Эми эмне дейбиз? Бул санжыраны айтып отурсак, биздин элден жакшы адамдар чыккан. Мынакей жанакы Ормон менен Балбайдын согушундагы Каракелте деген чоң тема бар. Бул Каракелтени биздин атабыз, чоң атабыз Чада деген абышка жасаган экен. Бул боюнча мына өткөндө Ормондун тоюнда биздин ушунун урпактарынан чакырып, ушуну эскеришти. Андан кийин ушундай согушта биздин Эралы деген чоң аталар болгон экен. Мына Эралы чоң ата дагы ушундай аскер башчы, аскер эмелери болуп катышкан экен. Эми айтып отурсак, биздин айылыбыздан көп адамдар, жакшылыктар чыккан. Эми эмне үчүн айтып атам? Ушулар келечекте балдар дагы түшүнсө. Мына бизде Курмангалы Каракеев деген болгон. Өзүңүз билесиз,
көп жылдар бою академиянын президенти болуп турдум. Мына бул киши дагы биздин Толубай туугандардан. Чачери уулунун бир баласы Толубай туугандардан. Анан ал киши дагы тетиги аркы өйдө чоңоюп, ал кишинин кийинки инилери катышып жүрдү, өзү дагы катышкан экен, жаш кезинде келген экен элдердин айтымына караганда. Ушундай биздин чыган адамдарыбыз бар. Андан кийин биздин айылда мынакей Төлөсүн Исмаилов деген аксакалыбыз чыккан. Мына азыр Атырдын атасы. Бул социалисттик эмгектин баатыры. Эң алгачкы баатырлардын бири. СССР Жогорку Советинин Союздар палатасына 2 жолку депутат болгон бул киши. Илгери ушул биз кичинекей чакта Москвага ким барыптыр десе, Төлөсүн барыптыр. Ой, Москвадан ким келиптир десе, Төлөсүн байкеге келиптир дечибиз. Эми азыр ар бир үйдүн адамы миграциянын таасири менен ар бир үйдүн адамы Москвада болуп атат. Эми бул дагы коомдун өзгөрүшү деп ойлойм. Эми эмне дейбиз? Бул санжыра калбаш керек элибизде. Уланыш керек. Эми мына сакалдуулардын көздөрү өтүп баратат. Улам кайра мына биз дагы жаш кезде ушуларды барып таптырбыз. Ушу кишилерден көп мына Жем Айыбышка деген кишилерибиз бар эле. Ушу кишилерден көп нерсе албай калтырбыз. Азыр өкүнөбүз. Атаңы ушулардан жаздырып калсак болмок экен. Эми мына аксакалдарыбыз мына Ашымов Желдең деген абышкабыз бар. Кыштоой абышкабыз бар. Мына ушулардан угуп, муну айылыбыздын түптөлүшү кандайча ушул жерде келип отурукташып калганбыз. Кантип колхоздоштурган ушулардын баары тең ушундай аксакалдардан угуп, көрүп, анан колубуздан келсе китепке түшүрөлү деп атабыз. Китеп бул түбөлүктүү нерсе. Санжыра айтылып калат, мурун көп нерселер айтылган. Ушул китепке түшпөстүгүнөн көп нерселер унутулуп баратат. Эми ушуну китепке түшүрүп, калтырып, мынакей Хусейин Керимхожоевич агайыбыздын калтырган санжырасындай кылып калтырсак, бул дагы келечектеги балдарга жети ата эмес, кийинки жети муунга чейин кала турган санжыра болот деп эсептеймин. Мындан ары мындай санжыралар көбөйө берсин, санжыра бөлүнүү эмес деп айтам, бул ата этекти билүү деп ойлойм. Эң биринчи эмгек жолун ушул совхоз, ошол мезгилдеги совхоздо механик менен баштаган экен. Ошондон кийин армияга барып келди. Армиядан келгенден кийин анан ошол эле совхоздо инженер болуп иштеген экен. Инженер болуп иштеп жүрүп анан жанагы агай өзү айткандай кадр алмаштыруу жолу менен перевод менен которулуп, совхоздон которулуп келип мектепке иштеди. Мектепте ошол мезгилде жаңы жумуш орду пайда болуп, бул жумуш орду ошол трактор сабагынан болгон экен. Сабак ошол агайдын бул эмгегинде көп жыл бою трактор сабагынан сабак берди дагы. 150ден ашык жаш кадрларды механизацияга даярдап, ошол эле мезгилде 150 балага айдоочулук көк тапшырган экен, тракторист, механизатор деген. Эми агайдын эмгек жолунда көп жакшы жактар бар. Агай ушул жолдо талыкпастан эмгек кылып депутат болду. Депутатта төрагалык иш жүргүздү. Бул кеңештин айылдык кеңешти түптөп, айылдык кеңешти эң алдыга алып чыккан биринчи ушул киши болду. Бул кишинин эмгек жолунда бул биринчи болду дагы кеңештин, айылдык кеңештин кадыр баркын жогору көтөрүп салган да. Андан кийин далайлаган сыйлыктарды алды. Райондуку, кеңештики, район кеңештикин алды. Акимчиликтикин алды, айыл өкмөттүкүн алды. Агайдын эмгек жолунда өтө жогорку сапаттарды айтсак болот да. Эмгек билими жогору, улуттук университетте, Бала Сагынаттын улуттук университетте сырттан окуу менен өзүнүн билимин жогорулатып, географ мугалим болуп чыккан. Жанагыдай 5 баланы окутту, жогорку билимди кылды. Баарына билим тарбияны берип, мына азыркы күндө ушулардын үзүрүн көрүп отурган убактарда. Атаке сага амандык тилеп, жолуңду жолдоп балдарым келет. Залкар оя кылмасатын айткан, каранын бизге күч кубат берет. Каранын бизге
ак эмектин үзүрү деген ушул. Узатуу кечесинде автоунуудан ак тупар миңизишип, эмгек ардагери Айылдын райондун ардактуу атылуу наамынын Ысык Көл областтык эмгек каарманы медалынын ээси Учубек Чыңгожоевди эмгек жааматы, окуучулары, айылдаштары мектептен ак тилек ак бата менен узатышты. Ак эмгектен тапкан бакыт адамдын жарык жүзү, ыймандуу нуру менен бирге бүткөн бүтпөс ырыс таалай болот окшобойбу. Мындай өмүр эмгек каарманы, бактылуу үй бүлөнүн атасы, учурда ардагерлер кеңешинин төрагасы Учубек Чыңгожоевдей агабызга тийиштүү. Бактылуу карылык деген ушул.